Биздин айыл Дүкер айылы жаңы айыл, 80 кожолук бар. Бизде аялдарга эч кандай жумуш жок, мектеп гана бар. Ошого биз аялдар жыйналып, чогулуп, биз ушул цехти бизге ачып беришин сурандык. Бизде азыркы күндө ушул цехибиз ачылды, 7 аял иш менен камсыз болду. Жана андан сырткары биздин бир чебер ишкер айымыбыз азыркы күндө 3 айлык курс ачкан. Ошого эч кандай тиккенди, бычканды билбеген бекер отурган айымдарга өтө чоң мүмкүнчүлүк болду дагы. Алар дагы 3 айлык курска окуп калышты. Биз өнүктүрүү максатында келип, бул жерде эмгектенип жатабыз. Азыркы күндө биз ар кандай заказдарды алабыз. Башка сырттан крой алып келип, эми ошону пландаштырып атабыз. Крой алып келип, тигип, айылыбызды өнүктүрөлү деген чоң максаттарды коюп, азыркы күндө ушул жерде жумуш менен камсыз болуп иштеп жатабыз. Биз долбоордун алкагында ушул айылыбыздын аялдары чогулуп, көп окууларды өттүк. Финансылык сапаттуулукту, акчаны кантип үнөмдөйбүз, кантип иштетебиз, кантип акчаны табуунун оңой жолдоруну үйрөндүк. Андан сырткары бизге мындай китептер келген. Бул китептерди айылыбыздагы аялдар алып окушат. Бул жерде тизмелеп койгонбуз. Окуп, кайра алып келип, тапшырып, өзүбүз да окуп жатабыз. Азыркы күндө ушул китептерге конкурс уюштуралы деп жатабыз. Бул китептерди окуп чыгып, конкурс уюштуруп, белектерди бермекчибиз жеңүүчүлөргө. Аялдары жумуш менен камсыз болуп, бизге аябай жакшы болуп калды. Кийимдерди тигип, өзүбүздүн айылдагыларга арзан баада сатып, экономикалык жактан дагы өнүгүп жатабыз.